21-январда президент Садыр Жапаров электр энергияга болгон баа кымбаттай турганын жарыялады. Өлкө башчысы бул энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап турууга багытталган кадам экенин билдирди. Ага ылайык 2023-жылдын май айынан тарта электр энергиясына болгон баа 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров билдирүү таратканга чейин социалдык тармактарда сабырдуу бололу, жарыкты үнөмдөйлүү жана эң арзан свет Кыргызстанда деген эки билдирүү жапырт таратыла баштаган. Мындай таратууларды сындагандар дагы болду. Политклиника медиасы жарык тууралуу окшош билдирүүнү кимдер таратканын анализдеп көрдү. Окшош билдирүүлөр буга чейин дагы чыккан. Айтсак, ноябрь айында Кыргызстан Кемпирабад суу сактагычын берүү менен утушта калганын жазган көптөгөн посттор чыга баштаган. Анда коомдук пикир жаратууга УТРКнын кызматкерлери катышып жатканын Булак KG сайты аныктап чыккан. Кемпирабадтын берилиши Кыргызстан үчүн утуш экенин билдирген аккаунттар 18-19 январдан тартып элди жарыкты үнөмдөөгө чакырган постторду бөлүшүшкөн. Усубалы Каганат аттуу интернет колдонуучусу 2022 жылы 17 ноябрда Кемпирабад маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилип жатканы тууралуу билдирүүнү бөлүшкөн. 2 айдан кийин өлкөдөгү энергетика тармагындагы нааразычылык жана вердик көчүрүүлөрдүн фонунда жарыкты үнөмдөө боюнча постту бөлүшкөн. Учурунда светсиз суукта кабагым кашым дебей эле жашаганбыз. Нарында, Чаткалда, Чоң Алайда дайым эле ушундай суук. Бул суук Казакстанды, Өзбекстанды дагы түшүккө салды. Аларда свет, газ чогуу өчүп калып жатат. Бирок бизге окшоп кыйкырып наалган жок. Аларга салыштырмалуу бизде абал Кудайга шүгүр, электр энергиясын үнөмдөп койгула. Белгилей кетсек, Усубалуу Каганат, Усубалуу Мамбетов Facebook социалдык тармагында Алато 24 каналынын берүүлөрү жана президент Садыр Жапаровдун маектерин активдүү бөлүшөт. Facebook'та УТРКнын кызматкери деп көрсөтүлбөсө да, УТРК каналындагы ага тиешелүү фоторепортаждар жана видео материалдар бар. Үнөмдөө тууралуу билдирүүнү Элнура Нуридин кызы аттуу УТРКнын кызматкери да бөлүшкөн. Ал УТРКнын кызматкери экенин өзүнүн Facebook баракчасында көрсөткөн. Элнура Нуридин кызы да буга чейин Кемпирабад маселесинде Усубалуу Каганат сыяктуу позитивдүү билдирүүнү бөлүшкөн. Селина Турузбекова аттуу баракчада да Кемпирабад маселеси жана жарык боюнча билдирүү УТРКнын журналисттери тараткан убакытка дал келет. Селина Турузбекованын фейк аккаунт болуу ыктымалдуулугу жогору. Анткени профилдеги сүрөт интернеттен алынып, автордун жеке сүрөттөрү жок. Аталган аккаунт кээде гана активдүү болуп, бир канча жолу президент Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгүн колдогон постторду бөлүшкөн. Жарыкты үнөмдөө тууралуу окшош постторду бөлүшкөн аккаунттардын Facebook'тагы посттору бири-бирине абдан окшош. Алардын көпчүлүгү УТРКнын жаңылыктары жана президент Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгү боюнча постторду бөлүшүшкөн. Мындан сырткары акыркы убактарда көмүр сатып алуу жана электр энергиясынын кымбатташы боюнча өкмөттүн кадамдарын кубаттаган бир канча постторду дагы бөлүшүшкөн. 2020 жылы октябрда өлкөдө бийлик алмашкандан кийин вердик көчүрүүлөр болбой турганы жана Кыргызстан энергетика тармагындагы кризиске даяр экени айтылган. Бирок көп өтпөй жарык баары бир өчүрүүлөрү белгиленген. Садыр Жапаров 2021 жылы өлкөнүн энергетика системасын кризиске алып келген ал эмес экенин белгилеп, Кудай буюрса 2024-25 жылдары энергетика системасын кризистен чыгарабыз деп ода берген. Практика жүзүндө калкты энергияны үнөмдөөгө болгон чакырыкта манипулятивдүү маалыматтар камтылган. Айтсак, учурунда светсиз, суукта кабагым кашым дебей эле жашаганбыз деген сүйлөмдө манипуляциянын көпчүлүккө апелляция деген түрү колдонулган. Анткени автор бир убактарда светсиз жашаганбыз деп көпчүлүктү ынандырууга аракет кылган. Чынында вердик көчүрүүлөр жана электр энергияга болгон баанын көтөрүлүшү Бозгундагы президент Курманбек Бакиевдин учуруна туура келет. Бул суукта Казакстан, Өзбекстанда дагы свет, газ өчүрүлсө дагы алар бизге окшоп наалган жок бөлүмү тууралуу. Энергокризис коңшу мамлекеттерде болуп жатканы чындык, бирок ал жакта да түрдүү наразычылыктар жана камоолор болгон. Автор энергияны үнөмдөө тууралуу постто манипуляциянын тандалмачындык, башкача айтканда маалыматтын өзүнө пайдалуу гана бөлүгүн берген. Жыйынтык: жарыкты үнөмдөө жана өлкөдөгү энергокризис боюнча элдин пикирин жаратууга УТРКнын кээ бир кызматкерлери катышканы чындык.